Саламатсыздарбы, менин атым Алимир. 29 сентябрга карата маанилүү жаңылыктар менен тааныштырам. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 29 сентябрь күнү Ош шаардык милициясынын кызматкери акча опузалоого шектелип кармалганын маалымдады. Анын 3 шеригине издөө жарыяланды. Атайын кызматтын маалыматына караганда 3 опер кызматкери Оштун тургунун зордуктоого байланышкан ишти козгоебуз деп коркутуп 400 000 сом опуза кылышкан. 25 сентябрь күнү 100 000 сом каражатты алып жаткан жеринде ортомчу кармалган. Андан соң изин суутпай эле Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын майору колго түшкөн. Ушул ишке шектелген дагы 3 кызматкерге сыртынан камакка алуу бөгөт чарасы чыгып, издөө жарыяланды. Бишкектин 1-май райондук соту калаанын борборунда митинг өткөрүүгө салган тыюуну кайрадан узартты. Бул жолкусунда тыюу 2023 жылдын 31 декабрына чейин салынды. Сот 1-май райондук акимчилигинин өтүнүчүн канааттандырып, митинг өткөрүүгө тыюу чечимин 29 сентябрда кабыл алган. Митингди Ала Тоо аянтында, Эркиндик бульварында, Линейный көчөсүнөн Чүй проспектисине чейинки аралыкта, президенттин жана жогорку кеңештин администрацияларынын, Панфилов атындагы паркта, Турсунбаев атындагы скверде, жогорку соттун алдында, Орусиянын элчилигинин жана УКМКнын алдында өткөрүүгө болбойт. Чектөөнүн мамлекеттик жана муниципалдык расмий иш-чараларга тиешеси жок. Башка митинг жана акциялар Исанов көчөсүндөгү Максим Горький атындагы скверде өтүшү керек. Баткен облусунда ири өлчөмдөгү баңгизат ташууга айыпталган 2 полковник жана милициянын майору мүлкүн конфискациялоо менен 12 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу сот актыларынын сайтында жарыяланды. Кылмышка айыпталуучулар Ош облусунун тургундары. Өткөн жылы 4 апрелде баңгизаттарды Тажикстандан Lexus 330 үлгүсүндөгү унаада аткезчилик жол менен алып келе жатканда кармалышкан. Алардын бири 49 жаштагы Ош облустук ички иштер башкармалыгынын баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын бөлүм башчысы болгон. Ал эми 45 жаштагы дагы бир соттолуучу Ички иштер министрлигинин мамлекеттик коргоону уюштуруу башкармалыгынын 2 бөлүмүнүн башчысы болсо, кармалган 3 тургун 35 жаштагы Ош облусунун Ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө башкармалыгынын мүлк кылмыштарына каршы күрөшүү боюнча ыкчам кызматкери болуп эмгектенген. Ошондой эле кылмыштуу топ түзүүгө айыпталган Ош облусунун буга чейин кылмыш жоопкерчилигине тартылган 32 жаштагы тургуну дагы кармалган. Экономика министринин орун басары Айнура Үсөнбекова эгер Кыргызстанда электромобилдерди чыгара турган заводдор курулса, алар 5 жылга салыктан бошотулаарын билдирди. Үсөнбекова талдоо жүргүзүлүп, анын жыйынтыгында электромобилдерге электр кубаттоочу станцияларды орнотуу үчүн документтерди жол жоболоштурууга 195 күндөй убакыт талап кылынары аныкталып, бирок өкмөттүк акселерация долбоору боюнча 100 күн ичинде реформа жүргүзүү сунушталганын кошумчалады.